Бизге инвалид келини керек эмес. Чын айтканда менен башка 3 аял бар. Мен менен урушуп кетсе, сразу катынына кетет да, биринчи катынына, экинчи катынына, үчүнчү катынына. Баласы бирөөгө керек да. Бая басканда кырс деп темирлер угулат. Көрүнгө менен жатып жүрүп төрөгөнсөң 2-3 күн жакшы жашайбыз. Бир жума уруш. 70-ке чыккан киши мага турмуш ачык. Колумдун тамырын кескен күндөр болгон. Атасынын копиясы да. Алмагүл Сабиралы кызы мына бул аянты бул жолу 3 чарчы метр болгон бөлмөдө жолдошу жана 5 жаштагы уулу менен күн кечирет. Каарманыбыз бул видеодо тагдырдын оор соносуна кабылганын айтат. Бир ирет өз өмүрүмө кол салгам. Жолдошум мен кош бойлуу кезимде 4-чү аял алып алган деген Сабиралы кызынын баянын уктук. Сабиралы кыз Алмагүл 2014-жылы Оштон келатканда жүк ташыган машинадан катуу авария болгонбуз. 3 омурткам сынып, темир коюлган жерге. 1,5 жыл пастель режимде жаткам. Ошо анан кийин 1 жылга жакын коляскада отурдум. Баса албай. 25-ме чыкканда турмушка чыктым. Мына азыр баламды 26-га чыккандан төрөдүм. Ого дер көрбөгөн корулукту да көрдүм, башканы да көрдүм. Туган эме кайнап жүр жактан. Азаптарды көрдүм. Кайнжуртуңуз менен эмне себептен ушундай маселе болчу эле? Алардын айтышынча бизге инвалид келини керек эмес. Жашаба, кетир. Сен биринчи аял менен жашашың керек. Жолдошуңуздун 2 аялы барбы? Чын айтканда менен башка 3 аял бар. Чын айтайын, Кудай көрүп турат. Сизге үйлөнгөнгө чейин ушу 3 аял бар экенин билчү элеңиз? Менен кийин үйлөндүм өзү. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Мени уякка кеп коюп үйлөндү. 74-жылкы бала аялга, 2 баласы бала аялга да. Өзүм путума анча ишемейт элем, десоолума. Жок, мен бир бала болуп калайын деп турмушка чыккам. Ачыгын айтканда, анан кийин ошентип жүрүп көп нерселерди көргөм мен. Эмне себептен ошо экинчи аял болуп тийгенге сиз макул болдуңуз? Мен үчүнчүсү болуп тийгем. Үчүнчүсү, мисалы, мурун билчүсүз да сиз аял бар. Өзү мен биринчи таанышканды сиздерге айтайын ачыгын. Экөөбүз 20 күн сүйлөшүп үйлөнгөнбүз. Анан кийин бул баргашында мага айткан, бир балам бар, биринчи аялымдан. Экинчисинен балам жок болгон, анын келинин 2 баласы бар, 89-жылкка деп. Мен макул болду деген. Макул. Балдарда күнөө жок, ажырашкан болсоң мен сага турмушка чыгам. Мен ден соолугума мындай кылып кийин эметпейсиң, басынбайсыңбы? Андай дебейсиңби, бетине салбайсыңбы деп айткан. Ашып барса 1 ай жакшы болгон. 1 айдан кийин кайнем коркутуучу болду. Кет, жашаба. Сага окшогон бизге келин керек жок. Мен балам жакшынакай кыз алыш керек болчу. Сен инвалид болсоң, сен неге турмушка чыгасың? Деп коркуткан да. Сиз кайнжуртуңуз менен чогуу жашадыңыз? 1,5 жыл жашадым. 1,5 жылдын ичинде мен боюнда болгон жок такыр. Анан төрөсөң дагы бала касал төрөлөт, же сүйлөбөйт, же инвалид төрөлөт деген. Кудайга шүгүр, бир балам бар. Бул квартирага акчаларды, мисалы, тамак ашыңыздарга ким иштеп таап каржылап атат? Мен чын айтканда, ачыгын айтайын. Анча-мынчада жумага чыгам. Мечитке. Ошол жактан алып келем акча. Кайра сурайсызбы? Баары кагышат, урушат. Мен менен урушуп кетсе, сразу катынына кетет да, биринчи катынына, экинчи катынына, үчүнчү катынына. Сиз ошондо 4-сүзсүз да? Мен 3-мен, менен кийин 74-жылкы катында алгам.
Ошондо бир убакта 4 ayol менен жашайбы? Анан 4 ayolга акчаларын кандай бөлүштүрөт? Билбейм аям. Сизди каржылайбы мындай? Ошо биз тапкан бунун кийим-кечектери башкалары балам экөөбүздүн мойнубузда. Буттарым ооруйт, какша ооруйт, баягы басканда кырс деп темирлер угулат. Түндө уктай албайсың, зыркырат, оорутат. Ушинтип. Кандай мындай лечение алып турасыз? Ошол боюнча айтсаңыз. Мен 6 ай сайын больницага чатам. 6 ай сайын больницага чатып, лечение алып жатып турам. Онун баардыгын кичинекей укам төлөйт. Бутумда операция кылдырганда акчанча жетпей калып, 250 миң кредит алгам. Азыр деле окусам, иштесем дейм. Ден соолугум мындай отуруп алып иш болсо иштейт элем. Кээ айтат, отуруп иштесең деле иштесең болот го. Мынтип пакет ачпай, кайры сурабай дейт. Бирок ден соолугум ого чыдабайт. Кечке отурганга белимде темирим зыркырап оорутуп турат тынбай. Түндөз да оорутат. Жамгыр жайдым деп калса да ондо зыркыратып 2 күн жатып калам, зылк этпей. Аны оорутман тура албай калам. Бир жанан бутум ооруйт, бир жанан белим ооруйт. Башымда сотрясение алгам ошондо. Аварияда. Башымда канча-канчада пирусты берет, кармап. Өзүн жоготуп коюп, башка болуп. Баламды жакшы карайын дейм. Ден соолугум жакшынакай болсо, муну садикке берет элем, иштейт элем. Жакшынакай эл катары кийинтип, эл катары карайт элем. Буда мечитте пакет ачат, чын айтканда. Өзүнчө отурабы же сиздин жаныңызда? Өзүнчө кээде баягы кылчын айтканда эми аял киши болгон үчүн кээ сонун кийинип алышат го. Ошентип элеп кийинсем, ошентип жүрсөм балам менен, жолдошум менен ошентип жетелешип жүрсөк деп кыялданган күндөрүм көп болот меникичи. Анткени келип эле ошол баягы басайын дейсиң. Ушинтип кыялданып барып, ботинка кийсең да бутуңа батпай калат, же бутуң кие албай калат да, бутум операция болгон бутумчу. Аны ыйлап лечение кыла берем. Боюмда болгондо мен ошол таштап коюп, 74-жылкы катында алып алган. Москвага кетип калышкан экөө. Бала керек экен, кайра 7 айлык боюмда болгондо келишти. Ошо төрөбөгөн үчүн ошол күйөөсүз ойнодон чыккандан жарашып кеткен үчүнбү, мен билбейм оягын. Келип жашап, көп болсо биз жакшы бактылуу жашадык деп айта алам. Эми мындай 2-3 күн жакшы жашайбыз, бир жума уруш. Сен ден соолугуңда, сен ишке жарабайсың, сен антесиң, сен мынтесиң, сен баса албайсың, мен элдердин катынын көрүп мындай болом деп ошентип айтат. Жүрөм ушунчалык сыгалат. Эч кимге айтпайм. Ичимен ыйлап каласың да, башка эчтеке кыла албайсың да, колгоң келбейт. Былтыр чын айтайын, эми элдерге уят болбосун, 70-ке чыккан киши мага турмушка чык, мындай кайыр сураба, мен сага үйлөнөм, бала чакама апа болсоң болду деген күн айткан күн болгондо эсимде бир ошол жүрөгүмдө так калган. Анан бир эженин айткан сөзү бар. Кыргызда кайсы эле келин, кыргыздын эмеси, кызычы, апасы ушинтип отурчу эле деп катуу сөздөр айтып кеткен да. Ичимен ден соолугум жакшы болсо, мындай сөздөр уккум келбейт депчи дейм. Өзүмө кол жумшаган күндөр болгон, өзүмдү аскан күндөр болгон, чын айтканда. Өзүңүзгө кол салыппы? Анткени ошол сен оорукчансың, сен андайсың, сен мындайсың деген сөздөр катуу тие берген үчүн жашагым да келбей калган күндөр болгон, колумдун тамырын кескен күндөр болгон. Кичинекей кайнесиңдин коркутту мага чалып. Сен акамдын баласы эмес. Дедам, эмне үчүн андай болуп атат? Сен каяктан билесиң? Акаңдын баласы эмес экенин ДНК кылдырасыңбы дедим де. Мен жаш кыз дейм, 2-200 кылган десем, ал айтты, эме деп. Акам туудура албайт, акамдын уругу жарабайт.
Сен көрүнгө менен жатып жүрүп төлөгөнсүң депчи. Эгерде бала атасыныкы ошо жолдош болбосо, атасына мына окшош болбойт эле да. Атасынын копиясы да. Анан кээ путуна жашынакай нерсе кийип алат го. Арманы ошондой болуп калды меники. Ошол нерсени кийсем деп. Мен ошол нерсени барып кийип көрөм, атайын кийип көрөм. Акчам жок болсо деле, кие албасам деле кийип көрүп эметем, бирок кичине баскандан кийин путум кайрылып калат да. Кие албайт. Бардыгын ошо ден соолугум үчүн бардыгына эмете албайм. Кие албайм. Мен азыр элдерден сураганым ден соолугумду көрсөтүшүм керек. Главный очередте, биринчи очередте ден соолугум, экинчи очередте эме кредитим күндөн күнгө жакында процент өсүп атат онуку. Айтпадым путума акча жетпей калып кредит алганмын деп. Эң главный ден соолугумду сактап калыш керек. 2 ай өмүрүң калды деп атышат врачтар. Жашасаң жашайсың, жашабасаң жашабайсың депчи. Ал эмне себептен? Эмне себептен? Ден соолукта темир, омурткамда темир, организм бардыгын кысып атат азыр уктачы. Иреген сайын кысылып атат эмемчи, организмчи. Ошону мүмкүн болушунча эртерээк аракет кылып түзүп, кайра темирди ордуна коюп, башка темир коюшум керек да. Ошолор кылыштырат элем, каражат болсо. Жардам берүүнү каалагандар төмөнкү реквизит аркылуу байланышса болот.